Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Аялы ойношу менен кайнатасына кармалып калган жигиттин арманы. Баңгизат колдонгон эки эркек эки өспүрүм кызды зордуктаганга шектелип кармалды. Бишкекте жарандан $4000 талап кылган тергөөчү менен прокурордун жардамчысы кармалды. Депутат кармалган аткаминердин 100 батири бар экенин айтты. Өзүнүн чоң баланы көтөрүп жапкан аксылык кыз көпчүлүктү суктандырды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Баңгизат колдонгон эки эркек эки өспүрүм кызды зордуктаганга шектелип кармалды. Москвада баңгизат колдонгон эки эркек эки өспүрүм кызды зордуктаганга шектелип кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык 6-июнда Марина Икороша көчөсүндө эки эркек киши өспүрүм эки кыз менен жолугуп, унаанын ичинде баңгизаттарды колдонушкан. Андан кийин алар батирге барышып, кыздарга сексуалдык зомбулук көрсөтүшкөн. Москва шаардык тергөө комитетинин басма сөз катчысы Юлия Иванованын айтымында эки шектүү камакка алынган. Азыр тергөө жүрүп жатат, окуянын бардык жагдайлары такталууда. Бишкекте жарандан $4000 талап кылган тергөөчү менен прокурордун жардамчысы кармалды. Бишкекте опузалап акча талап кылган укук органдарынын кызмат адамдары кармалышты. Бул тууралуу бүгүн 11-июнда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой 7-июнда мыйзамсыз иш-аракеттерге бөгөт коюлду. Ленин райондук милициясынын улук тергөөчүсү Ленин районунун прокурорунун жардамчысы менен сүйлөшүп алып, кылмыш иши боюнча маселени оң чечкендиги үчүн жарандан $4000 опузалап алган. Белгиленгендей, тергөөчү аталган сумманы прокурордун жардамчысына өткөрүп берип, андан кийин экөө тең ыкчам кызматтар тарабынан дароо кармалды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Милиция кызматкеринин майып жаранга жардам бергени алкоого татыды. Кечээ 10-июнда Бишкектин Борбордук стадионунда өткөн футбол беттешинде милиция кызматкеринин мүмкүнчүлүгү чектелген балага берген жардамы коомчулукту суктандырды. Интернет колдонуучулардын бири бул учурду сүрөткө тартып алып, ыраазычылык билдирди. Кечээ футболдук беттеште жагымдуу учурга туш болдум. Мен үчүн бул жоокердиктин белгиси. Мүмкүнчүлүгү чектелген баланын бут кийиминин боосу чечилип калыптыр. Ал отуруп оңдоп алууга мүмкүн эмес эле. Анткени киши көп, отургучтар бош эмес. Ушул учурда коомдук коопсуздукту карап жаткан укук коргоо кызматкерлеринин бири ойлонбой туруп отура калып боосун байлап узатты. Беттештен кийин барып милиция кызматкерине ыраазычылык билдиргим келген, бирок жетишпей калдым. Ыраазычылык сага, бейтааныш милиционер, деп жазды колдонуучу. Өзүнүн чоң баланы көтөрүп жапкан аксылык кыз көпчүлүктү суктандырды.
Интернеттеги социалдык тармактарда өзүнүн салмагы чоң баланы күрөштө көтөрүп жапкан кыздын видеосу тарады. Видеодон көрүнгөндөй бала кызды жыгууга аракет кылып майнап чыккан эмес. Тескерисинче кыз баланы так көтөрүп өзүнөн ашырып жапкан. Ал видеосунан кийин кыз өзү жөнүндө кыскача видео тарткан. Менин атым Жаңыл мырза, кыргызымдын кызы болом. Келечекте дүйнөнүн чемпиону болом, деди балбан кыз. Мелдешти көрүп отургандар кызды кол чаап кубатташкан. Комментарийде да Жаңыл мырзанын жеңишин эл жылуу кабыл алып, дүйнөлүк чемпиондукта кыргыздын атын чыгарчу кыз деп мактоолорду жазып жатышат. Видео Аксы районунун Үч Коргон айыл өкмөтүндө Курман айт майрамына карата өтүлгөн спорттук иш-чарада тартылган. Депутат кармалган атка минердин 100 батири бар экенин айтты. Жогорку кеңеште депутат Медиралиев учурда абакта отурган атка минерлердин Бишкекте 100 батири бар экенин билдирди. Эл өкүлү мамлекеттик кызматта иштеп байыгандарды текшерүүнү сунуштады. Булак Арча медиа. Маселебизди карап койгулачы, мыйзамдуу депчи. Анан мен айтат элем, бир аз болсо да уят болушу керек. Мисалы үчүн атын ачык атабайын, соттун өкүмү чыккынча эч ким күнөөлүү деп саналбайт, туурабы? Ошон үчүн атын ачык атабайын. Жакында эле бир ошо кармалган министрлердин, чоң кызматта жүргөндөрдүн Бишкекте 100 квартирасы бар экен. Эл оозунда айтып жүрөт да. Эми мамлекеттик кызматта иштеп туруп, ошол 100 квартираны кайдан алды? Ошон үчүн мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышын тескерисинче талап кылат элем. Ипотекага кезек эми түндүк аркылуу онлайн турсаңыз болот. Каныбек Туманбаев эл менен жолугушууда билдирди. Президент Садыр Жапаровдун санариптештирүү боюнча тапшырмасынан алкагында мамлекеттик ипотекага түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн түрдө кезекке туруу мүмкүнчүлүгү ишке ашты. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында мурда кезекке турууда документтерди чогултуп, кол менен толтуруп көп убакыт коротушчу. Эми болсо баары жеңилдеди. Болгону 2-3 мүнөттө бардык маалымат автоматтык түрдө толтурулат, жада калса жубайыңдын макулдугу да тиркеме аркылуу ыңгайлуу жана мыйзамдуу жол менен бериле алат. Бул жарандар үчүн шарттарды жеңилдетүүгө багытталган дагы бир реалдуу кадам. Президенттин тапшырмалары ыраттуу аткарылып, мамлекеттик кызматтар элге жеткиликтүү болуп баратат, деди ал. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлү, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз эл, жардам бериңиздер. Аялы ойношу менен кайнатасына кармалып калган жигиттин арманы. Бүгүн жогорку кеңештин имаратынан чыгып бараткан учурда депутат Медиралиевке кайгыга баткан жаш жигит кайрылып көзүнө жаш алып, жүрөктө өйгөн тагдырын айтып берди. Бул тууралуу эл өкүлү социалдык тармактагы баракчасына жазды. Жигит өзүн Эмил деп тааныштырып, Ош облусунун Кара Суу районундагы Отуз Адыр айылынан экенин билдирди. Учурда Орусияда эмгектенип жүргөн ал 2024-жылдын 31 августунда болгон кайгылуу окуя тууралуу айтып берди. Эмилдин айтымында ал чет өлкөдө иштеп жүргөн маалда жубайы башка эркек менен мамиле куруп жүргөн. Алардын мамилесин анын атасы, кайнатасы байкап калып, элге айтып коет деп кооптонгон аял жана анын ойношу ал кишини мыкаачылык менен өлтүрүп салышкан. Аялым мени алдады, макул дейли, бирок жок дегенде атамды өлтүрүшпөй эле койбойбу деп ызаланып сүйлөдү Эмил. Бул кылмыш боюнча иш бардык инстанциялардан өтүп, жогорку сот жакында акыркы чечимин чыгарган. Аял жана анын шериги 15 жылга эркинен ажыратылды. Бирок Эмил мындай чечимге канааттанбай, эмне үчүн өмүр бою же өлүм жазасы берилген жок деп ачууланып турат. Буларды жөн койбойм. Эл аралык сотко чейин жетем. Эмнеге ушундай зөкүлөргө өлүм жазасын киргизбейсиңер деп көзү алаңдап кайрылды.
Депутат Медералиев сот чечимине жогорку кеңеш кийлигише албай турганын түшүндүргөнүн белгилеп, бирок бул тагдыр өзүн терең ойлондурганын жазды. Кээде чын эле ойлоносуң, мүмкүн оор кылмыштар үчүн айрым категориялардагы өлүм жазасын кайтаруу маселеси коомчулуктун талкуусуна коюлушу керектир. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, кылмыш жазасынын оор түрлөрүн калыбына келтирүү темасын кайрадан күн тартибине чыгарууда. Булак Бия Кирж.